Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Сулайман Рыспаевдин «Тагдырдын мугалими» аттуу повестинин «Рекет же мектеп короосундагы түнкү окуя» аттуу бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Мугалимдин эл алдында карызы, адам уулун адам кылуу парызы. Адиланын күндөлүгүнөн. Окуучусу менен бирге тапкан ийгилиги Адилага чоң аброй алып Таттуунун ийгилиги мектеп жыйынында белгиленди. Мектептин ар намысы Таттуу Бейшеналиева жана анын сайыпкери Улукбекова Адила деп жазышып, тарбиялаган сайыпкери Адила Улукбекова деп анын сүрөтү да кенен далиске илинген. Күжүлдөгөн окуучуларга толгон далистин көркүн чыгаргансып, бул сүрөт көптөн бери турат. Ошол маалда Адиланын классында дагы бир окуя болду. Класстын тентек окуучусу Калиев Улан грек-рим күрөшү боюнча регионалдык чоң мелдеште башкы кубокту утуп келди. Ал көптөн бери эле мектептин спорт мугалими Тургунбектин күрөш ийримине катышып, райондук мелдештерге катышып жүрчү. Бул жолу ал мектептин гана эмес, областтын, республиканын сыймыгына айланды. Ошентип жүргөн бир күнү Адила сабактары бүткөн соң үйүнө келген. Айылдан апасы келгенинен бери бир ай убакыт өтүп, чоң үйдө жалгыз болбой карааны апасы. Эшиктен ак төштөн безеленип үргөнү угулуп калды. Ким келди деп жүрөгү зырп эте терезеден сыртта карады Адила. Ал ар дайым кимдир бирөөнү күткөнсүп, же келип калабы деген күтүү менен жашап жүргөнүн билсе да билгиси, сезсе да сезгиси келбейт. Ошентсе да азыр күчүгү үрсө саламатты элестетип жиберди. Терезеден караса көрүнбөйт. Бала сыяктуу балабы дейин десе үнү жоон. Көрсө мектептин завхозу Карбек деген бүкүр киши экен. Дарбазаны такылдатып «Адила» деген үнүнөн тааныды. Келбечү киши келгенине тынчсыздана эшикке чыкты Адила. «Ай, Адила, мектепке тез келсин деп рахат жиберди. Деги тынччылыкпы? Билбейм, сени бир окуучуң милицияга түшүп калыптыр» дейт. «Анан кайсы окуучум экен?» «Билбейм, дүпүрөп эле жатышат мектепте. Тез бул». Шаша кийинип мектепке жетип барды. Аны ачуусу жүзүнө чыгып, жини шакардай кайнаган рахат тосуп алды. «Мен айтпадым беле, балдарыңды бекем кармагын деп. Канча какшайм я?» «Ой, эмне болду? Тынччылыкпы?» деди түшүнбөй жаткан Адила. «Тынччылыкпы деп коет. Тарбиялык иш жүргүзбөйсүңөр да. Сабагыңар бүтөөрү менен куйругуңарды түйүп үйүңөргө качасыңар. Мына ошонун натыйжасы. Балдар бирдеме болдубу? Сенин жанагы Калиев деген чемпион окуучуң даараткананын жанынан балдарды тунуп, рекеттик кылып жатканда бир мугалим көрүп, милиция чакырып карматып коюптур. Алар бая эле тарап үйлөрүнө кетишпеди беле? Ошо тарап кетип баратып кылганы. Анан гомго алып кетиптир. Азыр мага гомдон чалышты». Көрсө иш мындай болуптур. Улан сабак бүтүп чыгып баратып, короонун четиндеги ажатканага барат. Ал жерден майда балдарды дагы бир бала болуп экөө кармап алышат да акча талап кылышат. Балдар мектепке чуркап келишип, болуп жаткан окуяны вахтер аялга айтат. Сурап билишсе Калиев Улан экен. Жанындагысы бейтааныш бир бала дейт. Ал башка жактан келсе керек. Ким экени белгисиз. Бир мугалим гомго телефон чалып коюшуптур. Окуя ушундай. Адила эмне кылаарын билбей отуруп калды. «Ата-энесине барайын, аны алып». «Ооба, ата-энесине кабарла». Адила баш айланып жер көчүп эшикке чыкты. «Мына, мактаган балаң маньяк деген ушул. Уландын үйү тээ айылдын этегинде. Жөө тердеп кургап жетип барды. Кудай жалгап атасы үйүндө экен. Чатак кыял киши эле, эмне деп сүйлөшсө болот» дегенсип короодо уйга чөп салып жүргөн Калый аке менен учурашып өзүнө чакырды. Болгон окуяны айтты эле, эч нерсе дебей түнөрө түшүп, башындагы калпагын алып, эшик алдындагы орундукка көчүк басты. Ачуусу келди белем, колдору титиреп, жаак эти түйүлдү. Ал ортодо Адила Калыйдын короо жайын, жаңы салынган чоң үйүнө көз жүгүрттү. Жаңы үлгүдөгү Ауди машинасын короодо токтоп турат. «Жүрү, отур машинага», деди үйгө кирип кийинип чыгып. Коңшу айылдагы милиция бөлүмү.
Калый алардын баарын жакшы билет. Кирип сүйлөшүштү. Балдар балалык кылыптыр. Өзү мындай ишке бармак эмес. Жанындагы бала Бишкектин спорт интернатынын тентектери тура. Интернаттын балдарынын кылганы. Тынч жүргөн балага келип азгырып, ошонун азгырыгы менен жасалган иш. Ушинтип атып начальник жигитти бир аз жибитти көрүнөт. Бирок эки бала эки камерада камалып жатыптыр. Бүгүн чыгарбайбыз. Районго айтылып каттоого түшүп калды. Маселе мындай: сиздин балаңыз жалгыз эмес, групповой болуп жатат да. Айла жок, бүгүн кармайбыз, эртең чыгарабыз. Болбосо 3 күн ВВСке кармалат. Андан көрө анча-мынча суу, пуу, кургак тамак алып келип, курларын жана темир буюмдарын алып кеткиле, деди ГОМдун башчысы. Балдарга жолуктурбай да, көрсөтпөй да коюшту. Кайтып жолдо келатканда Калый үндебеди. Балким ал райондогу тааныштарына байланышуунун жолдорун издеп жаткандыр. Адила болсо тиги кишиге билгизбей ыйлап келатты. Эптеп иштеп жүргөндө бул бала абийиримди айрандай төгөт окшойт. Эми ушул баланын айынан жыл бою педсоветтерде, жыйындарда сөз болом. Анын ыйлап келатканын, мурдун тартканынан билип Калый үн катты. Атың Адила беле? Сен ага мынча эмне дейсиң? Баланын балалыгы, эртең эле чыгарып алабыз. Бул ага чоң сабак болот, эч нерсе эмес. Ага сабак болот, амагачы? Мен ал үчүн жыл бою уятым чыгып, канча чогулушка түшөрүмдү билбейсиз. Айла жок, болор иш болду, балам. Бул күндөр да өтөт. Айылга жакындаганда Адила Калыйга кайрылды. Калый аке, муну көп чыгырга айлантпай тезирээк бүтүрүүнүн жолу барбы? Мен ошону ойлонуп атам, айланайын. Бул жерде сен эле эмес, мен дагы эл журтка уятым чыгып отурат, деди түнөргөн калыбында. Азыр сени үйүңө таштап коюп, мен шаарга барып тияк бияктан жол издейм. Анда мен ушул жерден эле калтырып койсоңуз, рахмат. Адила мектепке кайрыла кетүүнү чечти. Эстесе күндөлүк дептерин кабинетинде калтырып кетиптир. Ала кетүүнү туура көрдү. Адила мектепке кирип, кабинетинде бир аз отуруп калды. Күздүн күнү кыскарып калган экен. Бат эле күүгүм түшө баштаптыр. Кечээки кубанычтуу күндөр эстен чыгып, кайдагы бир каскак окуя боло калганынан көңүлү чөгүп, жүрөгү уйгу туйгу болуп, эмне кылаарын билбей кыйлагып отурду. Кайдан ушул класска жетекчи боло калды эле? Болбосо мындай баледен сырткары беймарал жүрө бербейт беле? Өзүмө чала, өзүмө, деп отурду. Эртең бул маселе боюнча класстык чогулуш өткөрүп, уландын тентектигин башкаларга мындан ары жайылтпоо, балким башка балдар дагы ушинтип жүрүшсө, эмитен токтотуу тууралуу сүйлөшүү керектигин ойлонду. Ошол маалда мектептин артындагы алма бак тараптан аялдын ага ууда жаш баланы үнү чыгып, түшүнүксүз кажыгуучулар угула түштү. Терезеге келсе, колуна фонарик кармаган бирөө жүрөт. Кароолчу аял сыяктанат. Кол чырактын жарыгынан бактын ичиндеги отургучта бир кыз жана эки бала көрүндү. Балдар өткөн жылы бүтүрүп кеткендерден окшоду. Отургучта бөтөлкөлөр бир нерсе ичип жатышкандай. Бири кызды улам-улам кучактайт. Кыз андан суурулуп качат. Тиги качканына карабай кууп жетип кайрадан кучактайт. Фонариктин жарыгынан тиги балдар качып, аял аларды тилдеп урушуп жатты. Балдар аялды тоготпой, алар дагы аны түшүнүксүз сөздөр менен урушуп жатышты. Шашпагыла, силердиби уялып калгандын ордуна. Эртең ушул жерге ата-энеңерди чакыртып келип, шермендеңерди гана чыгарбасамбы? Адила эмне болуп жатканына түшүнбөй, кагаздарын жыйнай салды да эшикти көздөй жөнөдү. Алдыдан мектептин кароочусу Ботой: "Ботом, биздин кыздар балдар эмне болуп калышкан?" деп эле алкынып чыга келди Адиланын алдынан. "Айланай мугалимдер, деги балдарга эмне деген тарбия берип жатасыңар? Уят деген жок буларда." "Ой эже, эмне болуп жатат тигил жакта? Кайсы класстын балдар экен?" "Көрдүңбү сен? Эртең сен дагы күбө болосуң. Ырас болбодубу? Азим менен Сапардын баласы. Алар быйыл жазда бүтүрүп кетишкен. А берки Шуркуя болсо Темирбектин кызы. 11 класстын окуучусубу?" "Ооба, Азим менен Темирбек экөө балдарын карабай, бири Россияда, бири Казакстанда тентип жүрүшөт. Аларга баланын кереги жокко. Туугандарына таштап коюшуп, талаалап жүрүшөт. Ата-энеси карабаса кайдагы тарбия? Ботом улууну уулуу деп сөзүн угуп койгон балдар жок. Түк уяты жок Темирбектин кызынын дагы. Мас болуп көпкөн балдар менен караңгыда жалжактап жүрөт. Эже дагы эле отурушабы бакта?" "Жок, кубалашкан боюнча кетишти. Каяка кеткенин билбей калдым."
Жанагы окуя эле жетпей жатты эле. Эртең кечке бекер концерт болот экен да, деп кейип алды да Адила үйүнө кетти. Ботой болсо ачуусу менен бир нерселерди айтып күңкүлдөгөн боюнча калды. Балейнин баары таң эрте башталды. Болгон окуяны кароолчу аялдан мектептин директору Шадыбек келери менен угат. Ал Рахат кайтып, Рахат гомго телефон чалат. Жашы жете элек балдар менен иштөөчү инспектор мектепке келе турган болот. Биринчи сабактан кийин эле Рахат баардык мугалимдерди усулканага чогултту. Инспектор дагы келип калды. Кароолчу аял болгон окуяны айтып, ишенбесеңер мынакей, бул кызым күбө деп Адиланы көрсөтө салды. Чынбы? Деди директор Шадыбек Адилага суроолуу карап. Муну күтпөгөн Адила эмне дээрин билбей мукактана калды да, ооба чын деп көргөндөрүн айтып берди. Мына, деди бакырып директор Шадыбек. Биздин мектептеги тарбия иштеринин абалы, класс жетекчилер, көзүңөрдү май басып каякты карап жүрөсүңөр? Жанагы Темирбектин кызы жазга чейин төрөп койсо, баласын кимиңер багасыңар? Шадыбек ары бери карап 11 класстын жетекчиси Жылдызга атырылды. Жылдыз, сен багасыңбы? Ошол кыздын тагдырына мектепти бүтүп кеткенге чейин керт башың менен жооп бересиң, уктуңбу? Жылдыз чыдабай ыйлап жиберди да: Адила, көзүң көрөнөк экен. Менин окуучумду коюп, өзүңдүн рекет окуучуңа көз салып албайсыңбы? Өзүңдүкү бүтүп, менин окуучуларым көрүнө калдыбы? Мунун келе элек жатып, айгак болуп чыкканын кара тим эле. Сен караңгы түндө жалгыз мектепте эмне кылып жүрөсүң? Же балким балдарды тукуруп, айылдын элине көө жаап кетейин деп жүргөнүң жокпу? Шадыбек колун жаңсап Жылдызды токтотуп Рахатка бурулду. Рахат, рекет дегениңер эмнеңер? Башка бүтүп эми биздин мектептен рекеттер чыга баштадыбы? Кече сиз районго кетип, кеч келип уга элексиз, деп улутунуп алды Рахат. 10 класстын окуучусу Калыев улан тилекке каршы биздин чемпионубуз рекеттик кылып, балдарды тонуп, акча алып жаткан жеринен мугалимдерге окуучулар арызданып келишкен экен. Бир мугалим гомго телефон чалып коюптур. Бала азыр гомдо камалып жатат. Тоногону канча сом экен? 25 сом. Болгон эле ошолбу? Ошол эле дейсизби? Бул ирет биз билгенибиз гана экен. Күн сайын бир канча балага салык салып, акча алып турчу экен. Балдардын баары айтып беришти. Ата-энелерине барып, эжейибиз самынга, борго, чүпүрөккө акча бергиле деп жатат деп. Үйлөрүнөн акча алып чыкчу экен. Анын баарын биздин рекетибизге милдеттүү төлөп турчу экен. Эгер ап келбесе, туалетке алып кезеги менен сабачу экен. Бул бала адисинен ашып бүтүптүр. Азыркы күндө спортсмендердин биринчи оорусу ушул рекетчилик болуп калбадыбы? Деп сөзгө аралашты Турсунбек. Анын үстүнө бул балага жанагы спорт интернатынын балдары кыйнап салык салышат деп уктум. А бул чогулткан акчаларын аларга төгөт экен. Анысын айтпай жашырышат да. Булар антташып алышат эмиш. Ким аны көрүп телефон чалган? Аны Жылдыз барып көрүп гомго билдириптир. Жылдыз, мына шумдук. Бири-бириңерге айгак болуп, мугалимдер эмне боло баштагансыңар? Директордун бул сөзүнө мугалимдер күлүп жиберишти. Капырай, бири-бириңерден атайлап өч алып жатасыңарбы? Эгер чын болсо бул деген наадандык. Адила ыйлап жиберди. Агай, мен кантип ошентейин? Мен ошону атайын айгак болуп, өч алайын деп жасаптырмынбы? Уландын окуясын уккандан кийин атасы Калый акейге баргам. Ал экөөбүз кечинде гомго бардык. 2 баланы тең камап коюптур. Анан келатып бир дептерим кабинетте кала бергенинен улам ошону алганы мектепке келгем. Эртең балдар менен чогулуш өтүүнү пландап, класста бир аз отурдум. Караңгы кирип кетти аңгыча. Анан баг ичинен кажы-кужу сөздөр угулганынан терезеден карасам, жанагы айткан окуя болуп жатыптыр. Көрсөм көргөнүмдү айтам да, улан тууралуу Жылдыз эженин гомго телефон чалганын билген эмесмин. Шадыбек ачуусун бир азга тыйып Адилага көңүл кое карады. Адила, айланайын, сен жакшы мугалим боло турган жөнүң бар эле. Сен буларды атайын жасады деп жаткан эч ким жок. Кечээки ийгилигиң ийгилик менен уланат го деп ойлойм. Бирок экөөңөргө тең айтып коеюн, деп Жылдызга карады. Тирешкенди коюп, окуучуларыңардын кылыктары үчүн айла жок жооп берүүгө туура келет. Жылдыз, айланайын, сен дагы ачууң менен жанагындай сөзүңдү айтпай жүр. Уят болот. Айрыкча мугалимдерге уят. Силер базардын аялдар эмес экениңерди унутпагыла. Чогулуштан кийин Адила менен Жылдызды инспектор алып калды. Мугалимдер сабактарына кирип кетишти. Инспекторго 2 мугалим окуучуларынын кылыктары үчүн түшүнүк жазып беришти. Эртең
деди инспектор жигит экөөнү карап. Түштөн кийин гомго келесиңер. Экөө аргасыз башын ийкешти. Көзүң кашайса деле көргөн эмесмин деп койбойсуңбу? Сени бирөө айгак болуп бер деп кыйнадыбы? Чынчыл болуп кеткенин кара мунун. Шашпагын, кышка жеткирбей ушул мектептен абийириңди кетирип туруп кубалатпасамбы? Деп титиреңдеди Жылдыз кетип баратып. Адила эмне дээрин билбей бурчка такалды. А сиз өзүңүзчү? Сиз деле туалетке чуркап бара коюп, гомго телефон чалбай эле койбойсузбу? Деп айтууга тили күрмөлбөдү. Ушинтип кантип иштейм? Деп көзүнө жаш алып эшикке чыкты Адила. Ушинтип да иштөөгө болобу? Мен калп эле кыялданып, калп эле асыл ойлорду ойлоп, мыкты мугалим болом, мыкты иштерди жасайм деп далалат кылат турбаймынбы? Турмуш деген башка турбайбы? Анан да мына бул Жылдыз сыяктуулар бар жерде кантип тынч иштөөгө болот? Мындан көрүкчө өз арызым менен эле бошонуп кеткеним артык. Минтип жүрсө, тиги мени бул жерде тынч иштетпейт. Бир күнү бир жалган жалаа менен менин абийиримди төгөт. Ушинтип сабак бүткөнчө баг ичинде басып жүрдү да классына келип, мени өз каалоом менен ишимден бошотуп коюңузду суранам, деп директорго арыз жазды да катчысына калтырып сабагына кирбестен үйүнө кетип калды. Ошол боюнча апасына айтпастан ооруп жатам деп эртеси да сабакка барбады. Эгер мектептен Жамбы келбегенде апасы эч нерсе билмек эмес. Сал балам, күнү түнү жүгүрүп жүрөсүң, чарчадың, деп ысык чай берип, жанында алып отура бермек. Жамбы келген кезде Каныкей Адилага чай берип отурган. Ал келип чыны оозуна тийгенче эле сырды ачып таштады. Ай досум, сени кайсы каратеке сүздү? Арыз жазып, битке өчөшүп көйнөгүңдү отко саласыңбы? Жамбыны айтпа деп белги бергенине карабай ушинтип айтып салды. Жылдыз бойдок неме урунаарга тоо таппай, урушаарга жоо таппай, сенин ийгиликтериңди көрө албай жүргөндө шылтоо таба калбадыбы, уялбай? Жамбы, мен апама атайын кейитпейин деп айтпай жаткан элем да. Каныкей эмне болуп жатканын түшүнбөй, ооруп жатам деген кызынын жашыруун бир сыры бар экенин эми билип түшүнүп элейди. Ботом, менден жашырган эмнең бар эле? Деди чок баскандай чоочуп Каныкей. Апа, сизди кейит деп айтпай жаткам, ал мындай, деп Адила болгон ишти кыскача айтып берди. Мен ошон үчүн директорго арыз жазып таштап баса бергенмин. Каныкей уккан кулагына ишенбегендей сөзү оозунан түшүп отура калды. Эми эмне болот дегенсип Жамбыдан сөз күттү. Директор агай мени кабинетине чакырып, деп сөзүн баштады Жамбы. Сенин арызыңды менин көзүмчө тытып таштады да, тез барып курдашыңды алып кел. Эч нерсени ойлонбостон сабагын берип иштей берсин. Аны иштен кетире турган чоң дойгон тосток көз Жылдыз эмес. Керек болсо могул иши жана буга чейинки далай кылыктары үчүн Жылдыздын азыр эле бошотуп таштайм, деп мени жиберди. Тур кийин. Ушинтип баары кайрадан өз ордуна келгенсиди. Бирок улан 3 күн бою СИЗОдо камалып жатып чыгып келди. Бирок иши жабыла элек. Анткени ал жалгыз жасаса жеңил болмок экен. Ээн баштык беренеси боюнча айып акчасын төлөп кутулуп кетмек. Мунусу групповой деген берене боюнча иш козголгондуктан иш азыр прокурордун колунда экен. Белки жанындагы бала Ысык көлдүн кайсы бир районунан экен да ата-энесине байланышса, ал кудай тажаткыр бала эле. Эми ал жактан тынч жүрбөсө эмне кылалы? 25 сом үчүн эч нерсе боло койбос, деп Калыйга тоготпой жооп беришиптир. Ошентсе да Калый райондун прокуроруна кайта кирип жатып, анын үстүнө республикалын чемпион баласы экен. Мындан ары мындай ишке барбасын деп 2 баланы бөлүп, айып пул төлөтүп, уланды куткарып чыкты. Мектепте окуучулар арасында да, мугалимдер арасында да 10-11 класстын балдарынын кылык жоруктары тууралуу сөз далайга токтободу. Ал үчүн директордун тарбия иштери боюнча орун басары Тургунбек районунун башчысынан эскертүү алды. Жылдыз менен Адила гомго 2 рет барып, сурак берип келишти. Айтымында ал экөө класс жетекчи катары тарбиялык иштерди талаптагыдай жүргүзүшпөйт. Макул, улан мектептен кетелекте окуучуларды тоноп жатат. 11 класстын окуучулары сабактан кийин түн жамынып ээн баштык кылып жүрөт. Ал үчүн ата-энелери жооп беришпейби? Күнөөлүү жалгыз гана мугалимби?
кайсы окуяга кимиси жооп бериши керек? Иши кылса бул эки окуя кийинки чейрекке чейин барып бир аз токтогонсуду. Ээн башты кылган эки окуучу райондун жашы жетпеген өспүрүмдөрүнүн кылык жоруктары катары катталып 2 ай мөөнөткө эсепке алынды. Ошентип жүргөндө Адиланын классынан дагы бир окуя болуп кетти. Физика сабагынын мугалими Жылдыз сабакка даярданбай келгендиги үчүн Калыев уланды тилдеп, республика эмес дүйнөнүн чемпиону болсоң да деп урушат. Ал тургай рекет деген сөздөрдү айтып, Адилага болгон өчүн алмакка класстан чыгып кет деп тилин тийгизет. Улан чык десе эле чыгып кетмекпи? Мен эмес, сен өзүң чыгып кет деп экөө катуу жаакташап, жаңжал чыгат. Ачууланып Жылдыз Рахатты ээрчитип келип, жаңжалга күбө кылат. Рахат Адиланы класска чакырат. Ушинтип класс чаң тополоңго түшөт. Болуптур, мен бул маселени өзүм чечем. 2 күн убакыт бергиле деп Адила чырды басат. Адиланын башы катат. Эмне кылуу керек? Сабактын акырында келди да окуучуларына таарынычтуу сөзүн айтты. Урматтуу окуучуларым, менин силерге айтар акыркы сөзүм бар деп баштады Адила. Акыркы деген сөзүмдү көңүлгө алып койсоңор дейм. Мен бүгүн өзүмдүн тагдырымды ары же бери кылып чечейин деп бүтүмгө келдим. Класс жетекчисинин сөзүн уккан окуучулары дымып турушту. Адила сөзүн улады. Мындай дегеним, мен бул мектепке келгенде ушундай бир сонун кыялдар менен, асыл ойлорум менен, ак тилегим менен сүйүнүп, бир ажайып дүйнөгө кабылгандай жүрөгүмдү делбир кылып келдим эле. Мектеп босогосун аттап жатып, мен дагы мугалим болдум деген сыймыктуу ойдо бактылуу болуп, төбөм көккө жеткенсип, бир ыйык дүйнөгө туш болгонумду ойлоп, көп тилектерди тиледим эле. Сабак бере баштаган күндөр ушунчалык чоң бакытка колум жеткенсип, бөтөн эл, бөтөн жер болсо да элиңерди, жериңерди өзүмдүн туулуп өскөн жеримдей, элимдей сүйүп, силерди бир тууганымдай эсептеп, ушул жер мен үчүн ак жолтой жер болоор бекен деп, зор үмүт жана тилек менен келип, бактылуу жашап келе жаттым эле. Бирок күн санап, менин ойлогондорумдун баары таңкы жылдыздай тарап, жолумду боз туман каптап калгансып, мукурап, алдым көзүмө көрүнбөй, бир түбү жок туңгуюкка кептелгендей болуп отурам. Мен өзүмдүн кыялдарыма эле алданып жүргөн бир жанмынбы? Мен өзүмдүн жашоомдогу туура багытымды издеп таба албай, адашып жүргөн, жолу жок бир жолоочумунбу? А мугалим адашса, окуучусуна туура жолду көрсөтө алабы? Адашкан мугалимдин артынан ээрчиген окуучу кайда барат? Билбей баратам. Мен силерге ушуну айтайын дедим. Ошон үчүн бүгүн баарын чечким келди. Бүгүн кандай чечилсе, мен ошондой болом. Мындай кылалы. Албетте Нурболот жакшы окуучу, адептүү, үлгүлүү, бирок жакшы класском боло албайт экен. Улан болсо ээн баштыгын койбогон, өзүн эрдемсип сезген, айткандан жыйынтык чыгарбаган, билим, тартип, адеп, уят дегендин кереги жок. Спорт болсо болду деген ээр көкүрөк ой менен жашаган, мугалимдин айтканын укпаган, өзүмдү өзүм билем деген кыйын экен. Болуптур. Республиканын чемпиону болсо болсун. Кудай буйруп дүйнөнүн чемпиону болсун. Ошону менен эле мен кыйынмын деп адамдык сапат дегенин кереги жок болсо мейли. Мектептин, окуунун кереги жок десе да мейли. Бирок ар бириңерге айтар сөзүм. Бүгүн окубасаңар, мектепти бүтүп, турмуш жолуна түшкөндө окуйсуңар. Бүгүнкү сабактарда калган экилер эртең жоюлар, а турмуштан алган экилер эч качан жоюлбайт. Эсиңерге түйүп алгыла. Улан Адиланын сөзүнө түйшөлө түштү эле, Адила колун жаңсап башын чайкады. Азыр мен сөзүмдү бүтүп, үйүмө кетем. Силер өзүңөр класстык чогулуш өткөрөсүңөр. Мен катышпайм. Нурболотту класскомдук милдетти жакшы аткара албагандыгы үчүн жана класстын мыкты лидери боло албагандыгы үчүн класскомдуктан аласыңар. Ордуна кыйын экен. Керек болсо мугалимди да тартипке салар күчкө ээ экен. Класска кыйын лидер болоор мыкты экен, класскомдукка уланды шайлайсыңар. Ушул сөздү айтканда айрым окуучулар бирин-бири карашып, эжейинин сөзүн жактырбагандай болду. Адила сөзүн улантты. Мен силерди 3 саат күтөм. 3 сааттан кийин үйүмө чогулуштун токтомун алып барып көрсөтөсүңөр. Эгер бул айтып каныма көнүп, улан тентектигин жоюп, жакшы окуучу болом,
Мындан ары мектептин сыймыгы, райондун сыймыгы, республиканын сыймыгы, класстын жана ата-энесинин сыймыгы болуп, үлгүлүү окуучу болоюн деп, жоопкерчиликти сезип, оңолуу жолуна түшөм деп убада кылса, мен макулмун. Болбосо эртең мектепке келбейм да силерден биротоло кетем. Башка аргам жок, айтарым ушул. Ошентти да Адила акыркы ирет көрүшүп жаткансып, окуучуларын бир ирет айланта карады. Таттууну карады, Нурболотту карады, Уланды карады. Бөлбүрөгөн жоош Турсуналыны карады. Баары өзүлөрүн күнөөлүү сезишкенсип унчукпай отурушту. Анан журналын жана кол сумкасын алды да класстан чыгып кетти. Кобур-собур сөздөр менен окуучулар кала беришти. Адила үйүнө келди да бүкүлү бойдон диванга жата кетти. Анын кабагына түйшөлө карап Каныкей апа үстүн жылуулап жапты. Адила уктап кетти. Арадан бир канча убакыт өтүп, эшикте ак тош чебеленип үрүп калды. Каныкей эшикке чыкса, 3 окуучу балдар турушуптур. Колдорунда кагаздары бар. Алар Таттуу, Улан жана Нурболоттор эле. Эжейге келдик эле, деди Таттуу. Эжейиңер табым жок деп эс алып уктап жатат. Эртең келбейсиңерби? Деди Каныкей апа. Жок, эжейге бүгүн азыр жолукмакпыз, деди Нурболот. Ал бизди күтүп жатат. Мейли уктаса уктап эс ала берсин. Биз ойгонгончо күтөбүз, деди Улан. Ошол маалда Адила бул кобур-собур үндү угуп эшикке баш баккан. Балдарды көрүп сыртка чыкты. Эжей, сиз айткандай кылдык. Мына токтом жазып келдик. Сиз айткандай кылдык деген сөз Адиланы аргасыз жылмайтты. Ал токтом жазылган кагазды бир сыйра карап чыкты да, этегиндеги токтом кылат деген жерине көз токтотту. Айткандай эле Калыев Улан класстын лидерине шайлансын деп жазылыптыр. Адила ууртунан жылмайган калыбында Уланды карады. Улан, эжей, мени кечирип коюңуз, деди башын ийип. Биз сизди мындан ары эч качан уятка калтырбайбыз, деди Таттуу. Адила, булар сенин окуучуларың тура, үйгө киргиз, деп Каныкей апа ичкери басты. Адила апасынын артынан басты. Балдар, жүргүлө үйгө. Балдар эжейине ак пейилинен жакындагысы келди белем, тартынчактабай үйгө киришти. Таттуу өзү эле чай коюп, баары Адиланын бөлмөсүнө чогулушту. Балдарым, силер бүгүн менин коногум болосуңар. Мен силерди коноктойм, макулбу? Балдар бири-бирин карап жылмайып коюшту. Чай ичишти, тамак бышты, бирге тамактанышты. Ар кимиси баштарынан өткөн окуялардан айтып, бирге күлүп жакшы отурушту. Баары бир үй бүлөнүн мүчөлөрүнөн бетер бул кечти ынтымактуу өткөрүштү. Ошентсе да Адила бир нерсени бекемдеп алгысы келди. Анда эмесе Уландан бир нерсе сурайын. Эгер айып этпесиңер, сураңыз, дегендей Улан дагы, Беркилер дагы карап калышты. Мындан ары Улан койгон жакшы жигит болот да, Классты оң жака баштаган мыкты лидер, сабактын алдыңкысы, тартип боюнча класска гана эмес, мектепке үлгү, мектептин, класстын коомдук иштерине катышкан активист болот деп үмүттөнөбүз да, Ооба, деди Таттуу менен Нурболот жарыша. Макул, ошентсе да мен Уландын өз оозунан жооп күткүм келет. Улан бир аз мукактана калып, буга чейинки ээн баштыктар үчүн уялган түрдө мындай деди. Убадамды бердим, классташтарымдын алдында, сиздин алдыңызда да берем. Экинчи андай жоруктарды жасабайм. Болуптур, анда баарыбыз кол алышалы. Ошентип баары кол алышып, жылмайып алышты. Бир аздан соң Таттуу бырс эте күлүп жиберди. Баары аны карап калышты. Ай, ушу Уландын кылбаганы калган жокко. Жылдыз эженин өчөшкөнүнчө деле бар, деди ал. Улан сүрөттү да жакшы тартат да, 8 класста Жылдыз эжени карикатура кылып тартып, план жазган дептеринин ичине салып коюптур. Ал үчүн канча чатакташып жүрүштү. Алган эмес, Улан айылдын балдарын зыркыратып катарга тизчү эле. Эми ким анын ордун басат? Деп Нурболот сөздү улап барат деле Адила көзүн ымдап токтотуп койду. Анын үстүнө жоруктарын айткан сайын Улан кызарып татарып уялып бараткан. Улан түшүнөт, ал жоруктарынын чеки экенин. Ал ээн баштык эмес, жөн гана шоктук, деп Адила баягыда айткан Зуура эженин сөзүн эстеди. Шок баладан кийин мыкты адам чыгат. Көрөсүңөр, кыргыздар айтат,
Болор бала шок болор, шок болбосо жок болор деп. Уландын телефонду кантип алганын уктуңуз беле? Деп күлүп калды Нурболот. Анысы бир шумдук, мунун деги баш укмушу иштейт. Адила кызыгып калды. Кана айтчы. Жок, аны өзү айтсын. Ал мындай болду эжей, деп күлүп сөзүн баштады Улан. Бир күнү жазында тоого атам апамдар менен оюнуп эс алып барган элек. Козу карындар жер жайнап чыгыптыр. Үйгө көп кылып терип келдик. Эртеси барсам дагы да көп экен. Элдин баары терип жүрүшөт. Мен көп терип алгам. Бирөө мага сат деп калды. Мен макул болуп сатып жибердим. Арзан эле сатыптырмын. Аз эле акча болду. Анын эртеси, анан дагы эртеси көп кылып терип алып, шаарга, базарга барып саттым. Ошентип бир канча акча чогулттум. Атам апамдарга айтканым жок. Баягы акчага бир арзан эле телефон сатып алдым. Телефонду эч кимге көрсөтпөй үйгө катып койдум да, козу карындардан дагы да терип алып базарга бардым. Анан телефонду бирөөгө сатып жиберип, жаңы тапкан акчаны кошуп, эшек сатып алдым. Эшек? Анын бул сөзүнө баары каткырып күлүштү. Ай, эшекти эмне кылдың? Деди күлүп жатып Адила. Эжей, бул эшекти эмне кылмак эле? Бизнес да, эшек бизнес. Бул сөзгө кайрадан баары күлүштү. Ооба, анан эшекти сатып жиберип, үстүнө дагы акча кошуп, велосипед сатып алдым, деди Улан күлкүсүн тыйып. Сен базар экономикасын айылда жүрүп эле сонун өздөштүрүп алган турбайсыңбы? Мунун башы иштейт дедим эле го, эжей. Анан великти дагы сатып, акчасына телефондун мыктысын баарыбыздан мурда көтөрүп чыкпадыбы? Балдар ошентип ачык маанайда кыйлага күлүп отуруп кетишти. Адила ал арап келген класстык чогулуштун токтомун кайра бир ирет жакшылап окуп чыкты. Токтом жазууга жарап калгандарын деп мактады. Анткени кыргыз тили сабагынан токтом жазуунун үлгүсүн үйрөтпөдү беле. Кантсе да бүгүн жакшы окуя болгонуна Адила сүйүнүп, окуучуларынын жоруктары, андан кийинки бул окуя тууралуу апасына айтып берди. Кызынын бул күндөгү мугалимдик тагдырындагы соңку окуяларына ал дагы кызыгып калды. Анан минтип кошумчалады. Кызым, сенде атаңдын үлгүсү бар тура. Атаң дагы ушинтип окуучуларды өзүн өзү тарбиялоосуна койчу эле. Атаң өтө катаал болчу. Балдарды темирдей тартип менен кармачу. Азыр мектепте тартип жоголуп, баарыңар демократиялуу болуп кетпедиңерби? Демократиялуу болууну мен деле жактырам, деп оюн кошту Адила. Азыр бизде жапайы демократия жайылбадыбы? Тартип дагы керек, албетте. Ошентсе да ар бир бала өз ыктыярлары менен, эрки, өз ниети менен, өз акыл эси жана ыйманы менен тартиптүү, адептүү болсо, мугалим ошого жетишсе, албетте бул баарынын ийгилиги. Нагыз тартип деген ошол болушу керек. Туура айтамбы, апа? Антпесе мугалимдин көзүнчө тартиптүү боло калышат. А мугалим мындай болсо болду, баары башкача. Туура, деди апасы кызын эркелете карап. Азыр атаң тирүү болсо, жолун уланткан сендей мугалим кызы бар экендиги үчүн сөзсүз сыймыктанмак.